аты жөнім Каримова Жусунхан Мамаевна. Корпорацияда уже июнь айының жиынтығымен менеджер статусында. То есть айтып өткендей 2 айдың ішінде менеджер статусында. Бізде корпорацияда бұл жерде сет іштегендер бар. Бұға чейін қайсы сет іштеген? Сет деген түсінікті де бар. Бар үшініз да сет сетевой бизнес. Біз бұл корпорацияда 3 направление бар. Biz bu korporatsiyaga 3 направление мен иштесек болот. Биринчи потребитель. Керегибиз просто өзүбүз үчүн колдонобуз продукцияны. Себеби азыр эле Канеке Абдрахманов айтып кетти. Бизде основной биз продукцияны продвигать этип атабыз. Компаниянын миссиясы өзүнүн чыгарган продукциясын азыркы данный времяда 36 мамлекет Россияны иштетип атпайбы? 36 мамлекет еще бул дүйнөбүздүн баарына охват кылам деп атат. То есть дүйнөбүздүн баарына киргизем деп атат. То есть өзүнүн продукциясын продвигать этиш. Биз аркылуу. Биринчиси потребитель келип колдон соңунда да болот. Экинчи бул жерде франшиза деген бар. Франшиза бул руксат кагазы деп айтты. То есть сиздер келип любой күнү любой жерден подписка болгондон кийин магазин ачсаңыздар болот. Үчүнчүсү бул MLM бизнес. Бизнес бул маркетинг менен иштейбиз. Мен сиздерге азыр кандай жолу биз кантип корпорацияда акча табабыз. Ошонун маркетингин түшүндүрүп берейин. Bizde любой эле компания сыяктуу эле бардыгыбыз компанияга киргенде акча төлөп беребиз, турабы? Бардыгы эле активация акчадан башталат. 3 пакеттен турат. Корона пакети $2400. Бул деген 1650 пиви берет. Пивисине кошуп айтайын сразу. 617 электрондук купон берет. 617.000 электрондук купон берет. Экинчи пакет, бриллиант пакет. Бул $1200. Бул жерге 825 пиви. Бул бизге 308 электрон 1000 купона, электрон купон берет. Самый маленький пакетибиз платина. Бул $400. $400'га бул 275 пиви. Эмнеге пиви, эмнеге электрон купон берет деп атат, аны түшүндүрүп берем. Бул жерге 102.900 электрон купон берет бизге. Стуга бермейм. Мына жерде айтып атат да, $2400 менен кирсек да болот. Бул международный компания болгон үчүн бизге доллар менен киребиз. Так как биз Россияда болгон үчүн Россия акчасы иштетилет. $2400 кире турган болсок 1600 пиви берет. То есть бул жерде 617.000 электрон купон берет. Буда $1200 825 пиви 308.000 электрон купон. Буна самый минимальный пакет $400. 275 пиви 102.900 купон берет. Эмне үчүн купондорду айтып атат? Себеби компания ушул купондун негизинде бизге продукцияны 50%тен 90%ке чейин скидка берет. Түшүнүктүбү? Компания бизге киргенде де сразу самый минимальный $400 айтайлык. $400 менен кирдик. Бул бизге акчасын жазбай коюптурмун. 28.900 дейин. 28.900 рубль болот. Ушул акча менен кире турган болсо, компания бизге жөнүн акчабызды алып калбай, электрондук купон берет 102.900. Мындайча айтканда 3 эсе көп берип атпайбы? Ушунун негизинде бизге продукцияны 50%тен 90%ке чейин алып атабыз. То есть биз бул жерде франшиза бар деп атасам, магазин ачабыз. Ушул өзүбүздүн купонубузга 50%тен алабыз дагы, ошону алып барып, любой жерге арендага алып, помещениянын арендасын гана өзүңөр төлөсүңөр, калганын өзүңүздөрдүн купонуңуздарга алып барып, продукцияны 100%ке сатсаңыздар болот. Түшүнүктүү? Эмне үчүн пиви, эмне үчүн купон деп атабыз. Дальше бизде 9 вид доход бар. 9 вид доход, мындай айтканда 9 жактан 9 тарабыбыздан акча түшүп турат. Бир жолу кирип алдыкпы, 9 тарабыбыздан акча түшүп турат. Мисалы, мына жерге айнетти, Зейнепти айтайын, мен эми өзүмө тааныш. Зейнеп келди, компанияга келди. Дальше биз $400'ды биз доллар менен сүйлөбөйбүз, себеби бул международный болгон үчүн, ар бир мамлекетте доллар курсу ар кандай болгон үчүн, буга биз внутренний балы 275 пивини көрсөтүп атат. Дальше биз бизнеске келгенде $400 дебиз, 275 пиви деп айтабыз. Зейнеп 275 пиви келди. Компаниядан сразу катталды, место берди, структурага автоматически түштү. Система бизде мындай: бинар плюс классика. Бинар деген 2 дегенди түшүндүрөт. Ушул жерде мына ушул эле маркетингде түшүнүп алсаңыздар, акча табыш оңой да. Бинар деген 2, оң жак жана сол жак. Көрдүңүздөрбү? Биринчи өлчөм
бинарыңызды ачышыңыз керек. Эки адамды эки жака коюп алышыңыз керек, чтобы командаңыз немени башташ үчүн, структураңызды башташ үчүн. Бинар бул большие деньги деп коет которгондо, мындайча айтканда. Чоң акчалардын баардыгы бинарда. Себеби бинар эки эле кол. Бул бинага кете берет, бул бинага кеткен сайын бизге акча чыгарат. Мына ширинасы классика деп коебуз. Бул жак устойчивость деп коет. Мисалы бул аябай өзүбүздүн личниктер, то есть бизге аябай бутуна бек турган компанияда. Бардык компанияда мындай система жок. Компаниянын көпчүлүгүндө только бинар, классикасы жок мында, көрдүңөрбү? Бул жерде бинар плюс классика болуп атат. Эми биринчи вид доход, 9 виддин биринчи вид доходу бул реферальный бонус деп аталат. Реферальный бонус бул деген бизге реклама кылгандыгы үчүн. Биз эмнени реклама кылып атабыз? Биз компаниянын продукциясын реклама кылып атабыз. Чакырып келдик, сразу мисалы келдик, Зейнеп өзүнүн жакын адамдарына айтып баштайт. Өзүнө жакшы доходко чыгара турган адамдар айтат. Мисалы бул жака Зейнеп жолдошун айтты биринчи жолу. Жолдошун чакырды, бул жака кызын чакырып койду. Эки адам келди, бинарын ачты, бирисин сол жака, бирисин оң жака коюп алды. Уже бинар ачылды, уже командасы башталды. Реферальный бонус 275 пивинин 5% берет компания. Ошондо Зейнеп жолдошун чакыргандыгы үчүн 914 рубль сол жагынан алып атат. 914 оң жагынан алып атат. Көрдүңүздөрбү? Жана балага кетип калды, сурады го. Бул жерде канча күндө зарабатывать этсе болот? Бул жерге келген күндө, бүгүн келдиңиз вактыңыздан адам жазсаңыздар уже акча зарабатывать этип баштайсыздар. Мындайча айтканда сизде реферальный бонустан 914 плюс 914 канча болот? Бара 1828 рубльдү моментально зарабатывать этип алдыңыздар. Экинчи вид доход бинарный бонус. Бинарный бонус мына акчанын 275 пивинин кирген пакетибизде. Элестетиңиздер, чоң болсо чоң, кичине болсо кичине. Будан 10% берет компания. Бинар кандай төлөнөт? Бизге обычно малый веткада төлөнөт. Бул жакта мисалы узарып кетсиз, мына жакта аз гана төлөнөт. Азыр мына учурда биздики тең болуп атат, 275. 275-тен 10% мына жерде 1800 рубль. Мына жерге 1800 рубль дагы кошулат. Көрдүңүздөрбү? Эми үчүнчү вид доход линия. Өзгөчөлүгүн караңыздар. Линия деген доход эч бир компанияда жок. Мен ушул 10-чу компания эмес, честно. Азыр канекейдик 6-7-чи болду. Менин 10-чу компаниям. МВД иштедим, Арифлеймде иштедим, Фарилерде иштедим. Бардык компанияда иштедим. Мен бардык компания маркетингине келем. Маркетингди изучать действительно бардык компания жакшы, маркетинги да жакшы. Бирок алар маркетинг сатат. Бизде эки эле веткамен иштеп атабыз го. Бардык компанияда 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы болуп кетет. Мына 3-чү линия эч бир компанияда жок. Бир да компания маркетингде жок. Көрдүңүздөрбү айрыкчылыгын? Значит, ключевой момент болуп атат. 5800 линия кайсы жакта жатат? Зейнеп жолдошун чакырды, кызын чакырып койду. Эмне кылды? Бинарын алды. Эми ошол эки адам үчүн эле мына жерден линия жабылат да 5800 алат. Көрдүңүздөрбү? Моментально. Эки адам жазылды, бинар алды, ошол эле убакта линиясы жабылып атат. Плюс бул жака эмне кошулат? 5800 рубль дагы кошулуп атат. Общий Зейнептен эки адам чакыргандыгы үчүн компаниядан 9600 рубль сразу моментально зарабатывать этип алды. Жакшыбы? Бардык компанияда 30% компания өзүнө алып калат. То есть бизге берет 70% компания өзүнө алып калат. МВД 28% бизге берет партнерына. Мына жерден 72% өзүнө алат. Көрдүңөрбү? Кайсы бир компанияда 20% гана бизге берет да 80% өзүнө алат. Биздин компанияда мен какой-то компания окшоп силерге эмесин бербейм дейт. Мен силерге 100% берем дейт. Маркетингден акчанынчы 100% берет. Ушунун ичинен бир 5-10% гана өзүнүн сотрудниктерине берет экен да, калганы 85-90% маркетингден толук бизге берип атат. Ошон үчүн бизде акча көп болуп атат. Көрүп атасыңарбы? Эки адам чакырды, 9600 алып атат. Кайсы компанияда ушуна берет? Бербейт текстер. Кенже сен билесиң, көп компания бербейт. Арифлеймде вообще бербейт, Мисалы салыштырсак, Mary Health'та эки адам чакыргандыгыбыз үчүн бизге 1967 рубль берет. И то 670 рубльду за бинарды 15 күндөн кийин берет. Ал жакта деле ушундай акча төлөйбүз. Ушундай акча чакырабыз. Бул жерде эки адам чакыратабыз, 9600ду сразу берип атат. Разницасын билип атасыңар, уже почти чоң акча алып атабыз.
Түшүнүктүү, мына 3-вид доход. Эми дальше биз айым бир адам чакырып отурбайбыз. Зейнеп уже дагы подружкасын чакырып койду дейин. Мына жерге түшүр да. А мына жерге кызынын алдына. Өзү Зейнеп чакырган жок, кызы чакырды дейин. Же болбосо Зейнептин подружкасы бизде перелив деген сөз бар. Перелив кылып, мына кызынын алдына таштап келди. Себеби биз мына жакка жазып кете албайбыз. Биз болгону эки эле бетке таштайбыз. Или бул жакка, или бул жакка жазабыз. Көрдүңөрбү? Получается, Зейнеп бир адамды жазды, перелив болуп бирөө түштү. Ушул жерде дагы эмне болуп атат? Уже бинары теңелип атат. Зейнепке бир адамды чакырган үчүн 914 рубль түшүп атат, мына реферальный бонусу. Көрдүңөрбү? Реклама кылган үчүн 914 рубль түштү. А мына жерге перелив болуп калды. Бунун реферальный бонусу бунун спонсору алды. А мына жерге теңелгенди үчүн 1008 рубль түшүп атат. Түшүнүктүүбү? Бинар түшүп атат плюс 1008 рубль. Кайра эмне болду? Мына жерден уже линия жабылып атат. Эки адамга линия жабылып атат да 5800 сразу кайра түшүп атат. Плюс 5800. Канча болду? 8600 рубль. Потому что 914 рефералкасын ким чакырган адам алды. Туурабы? Команда кетип атабы? Бинар только глубинага кетип атат. Эми үчүнчү. Мына жерге дагы бир адам түштү. Бирок буну Зейнеп түшүргөн жок. Буну башка адам перелив кылып койду, или кызы түшүрдү. Жолдошу түштү, или подружкасы. А мына жакка дагы даже спонсор перелив кылып койду. Бул жолу Зейнеп эч кимди чакырган жок. Ошол убакта деле мына жерде 1800 бинар түшүп атат. Кайра эмне болуп атат? Жабылат дагы линиясы теңелет дагы, линиясы жабылып 5800 рубль түшүп атат. Бул убакта уже Зейнепке 7600 рубль түшүп калды. Түшүнүктүүбү? İşte dagы. İşte da эки адам чакырбаса да түшүп атат, переливден түшүп атат. То есть биз өмүр бою адам чакырбайбыз. Көрдүңөрбү? Перелив болуп түшүп атат. Тегиз глубинасы теңелген сайын түшүп атат уже. Мындайча айтканда, мына 1800 менен 5850 глубина чейин түшөт. Бул неизбежный акча. Раз теңелдиби, сразу 7600 түшөт. Бир адамды чакырып койсо 8600 түшөт. Если эки адамды тең өзү коюп турган болсо, анда 9600 түшөт. Ошон үчүн бул жерде күтүш кереги жок. Башка компания окшоп, качан бул жакта команданы өстүрүп алып, Айнура билебиз да, башка компания. Какой-то бир определенный статуска чыгып алып, бир 15-16, 18 деген. Анан аркаңан акырын акча түшпөйт эмес да. Келдиңби, бүгүн келдиңби, эки адам алып кел, пожалуйста, 9600 ала бер дейм. Сен жазбасаң деле даяр турат. Башка компанияда адамдар өздөрү келбейт, чакырабыз. А бул жерде продукцияны көрүп келген адам келе берет да, автоматически түшө берет. Система кете берет, глубинага кете берет, теңелген сайын акча чыга берет. Эми ошол эле убакта мына Зейнептин жолдошу, допустим, бул бир жагын өстүрүп койду да, эки жагы кетти. Жолдошун кызын жаздырды. Эки жагын уже командасы кетти. Жолдошу бир убакта мен да иштейинчи, потому что жолдошунун 50%-ин жасап койду Зейнеп. Жолдош келип бир адамды жаза турган болсо, кандай болуп атат? Жолдошу менен мына адам теңелип атат. Себеби бул жака Зейнеп таштап кеткен да. Жолдошу бир эле адамды койсо, автоматически мына жолдошунан 8600 акча чыгып калат. Потому что жолдошунун командасы кеткен. Получается, жолдошу бир адам жазса, буга теңелет. Бир адам жазса, буга теңелет. Көрдүңөрбү? Бир адам жазса, буга теңелет. Ар бирине 8600 ала берет жолдошу. Ошол жерде мына жерден налогке теңелгенди үчүн Зейнепке 1800 бинар чыга берет. Көрдүңөрбү? Бул жерден чыгат, бул жерден теңелди, бул жерден чыгат. Бул жерден теңелди, бул жерден чыгат. Потому что мына жактагы адам теңеп кетет да, кызы. Кызы да командаштап, же болбосо мына жактан келген чакырган адамдар уже ширинага кетип атат. Ар бир өзүнүн колун ачып команда кылган сайын бул өзүнүн алган 8600 алып атат. Бул өзүнө тиешелүү 8600 алып атат. Бул теңелген жерде Зейнеп не алып атат? 1800 бинарды алып атат. Түшүнүк да? 1800. Эми мына жерде эгер пакетибизде бизде апгрейд деген бар. Пакетибизди любое время көтөрсөк болот. Самый главный кирдикпи, мына место алдыкпы. $400 разницасы 1200 чыгышы. $800. Каласаңар $800 бир чек менен көтөрсөк болот. Каласаңар $400 эки жол көтөрүп туруп 1200 чыгарып ала турган болсок, бизде мына айтып аткан бинар өсөт. Көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн жана процент коюлду? Мына жерде биз 800 мынау кылгандыгы үчүн компаниядан товар обороттон 10%-тен алып атканбыз. Эми 1200 көтөрө турган болсок, ушул эле товар обороттон биз 12% алып баштайбыз. То есть мына жерден бинарды 2200 рубльден алып баштайбыз. Буга чейин 1800 алып аттык го, көтөрдүкпү, автоматически мына жер 2200 болуп баштайт.
Muna adam geldi. Muna жерден 2200 binerden alıp başlayız. Tengelgen düşünürüz. Muna жерден 5800 gayrılı liniyadan alıp başlayız. Rost bolata, akça az ötedi. Egerde daşı 2400'e götürüp alатırga bolsok, жетпеген 2400'e kılış üçün 1200'de kança bolot, da 1200'de satışыбыз керек. $1200 götürüp alатırgan bolsok, bul жерден biz 15%'den alıp başlayız tavara-обороттон. Ошондо бул 2700 рубль болот. Караңыздар, мына жерде 1800 эмес, канча? 2700. Мына жактан бир адам өттү, бул жактан бир адам өттү. Канча? Бир күндө канча чыгат? 2700 болгон. 5400. 5,5 акча чыгып атат да. Акча саны келип атабы? Вот компания айтып, bir şey деткен 100% келип атат. Эки адам. Эгерде бул жерде рост болуп 5 адам, бул жактан 5 адам боло турган болсо, бир күндө 27 000 акча чыгат. Вот, пожалуйста, биздин спонсорубуз күнүнө 50 000ден алып атат. Себеби Канекейдин 2 командасы кетип атат. Канекейдин пакети $2400 чоң. А күнүнө Канекейдин бир жагынан биз жактан 10дон 20дан өтүп атат, нар жагынан өтүп атат. Канекейге кечээ мүмкүн 60 000ден күнүгө алып атасың. Өзүңүздөр компания кандай условия эме койгон, возможность берип атат. Бизде мына жерде флеш аут деген бар. Мына өчүрөйүн, а? Компания даже бизге флеш аут деп төлөп берет. Аны кандай алып төлөйт? 8 biz dolar menен айтып атат, компания бизге доллар менен төлөп атат. Эгерде сен күнүнө товар-оборот $800 я да экинчи бит доходдон өтө турган болсо, компания бизге $800 күнүгө төлөп берет. Биздин командабыздан $1000 өтө турган болсо, компания эмне алат? $200 өзүнө которот дагы, $800 кимге? Бизге берет. То есть бушуну флеш-ауттар. Статусқа чыккан адам эмес, товар-обороту көбөйтүп келген адам деле алып баштайт. Азыркы жаңы келгендерде 52 000 болот экен, бул. Мисалы 52 000 рубль. $800 бизге 52 000 рубль болот. Bizde azı can gelgender 52 000 mына Канеке алып атат, Чачке алып атат, көпчүлүктөр алып атат. Мен деле мисалы статус менеджери чыкты, мага деле күнүнө 27 000, 30 000, 15 000, 20 000 түшүп калат. Потому что команданын товар-оборот күнүгө өтөт да, күнүгө өтөт. Пакетибиз чоң, күнүгө ошондо акча түшөт. Күнүнө түшөт. Айына эмес. Кече Канекеге 62 000 түштү, по-моему, 62 000. Уривен менен кошо түшүптүр да мага ошон үчүн. Неге флеш ауттан өтүп кетти деп ошо таң калдым эле өзүм дагычы. Уривен 30 канчанчы уривениме кошуп, ошол өзүм $800 ошол бинардан ошондой түшүптүр да. Ата күнүгө түшөт, 52 000 күнүгө түшөт, күнүгө. А башка компанияларда биз кандай кылат? Башка компанияда 18%ге чык, 21-ге чык дейт. Ошондо чоң акча берет. Ошондо да бизге 6 000, 7 000 рубль төлөп баштайт. А бул жерде, пожалуйста, кел бир күндө 10 адам алып кетип койсоң, 18 000 бинардын өзүнө чыгат. 1800 болгондо да. Эгер пакетиңизди көтөрө турсаңыз 27 000 түшөт. Еще бул жакта мына линиясы кошуп 5800 кошуп атат. Эгер 10 адам алып келип койсоңор, мына жерде 5800, 1800 болуп, общий 86 000 бир күндө чыгат. Просто мына эмени вникать этиш керек да, маркетингди айтып, ушуну эле жеткизип, пока мен 3 бит доходун айтып, бул жерде пока самый бизге простой келген адамга ыңгайлуу эле эмени айтып атам, бонустарды. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Бул 3 бит доход күнүгө ала турган акча, күнүгө чыга турган, күнүгө чыгара турган акча. Акчаны чыгарганда бизде сразу бунутренен чыгып берет. Сразу 100% чыгарат. Мисалы 9600 чыктыбы, 9600 сразу картага чыгарып берет. Компания кандай эмесин алып процентин алып койгон, автоматически чыгарып берет. Эми 4-нчү бит доходу. Мына 3 бит доход бул күнүмдүк акча, күнүгө чыга турган. 4-нчүсү бул кэшбэк, Кэшбэктен бизге өзү үчүн 10% берет. Команда үчүн, команда товар-обороту 0,5% берет. Эми буну кандай алабыз? Биз келдик, адам каттап атабыз, Дальше компания айтат, эгерде кэшбэктен 10%тен алгың келсе, айына өзүң 15 пүйдөн продукция алып тур дейт. Бул бизге 1500 рубльдан 3000 рубльга чейин покупка жасап тур дейт. Жасабаңыз 3000 рубль покупка. Конечно. Потому что магазин сиз алмаштырганда, магазинде бардыгы бар. Картошка, саяз, пиязда башкасы бардыгы бул жактан алсак болот. Биринчиден биз экологический чистый продукция колдонобуз. Экинчиден бизге кайрадан компания командабыздан 0,5% берип атат. Вот ушул жерде биздин спонсорубуз, жогорку спонсорубуз, то есть бизден мурун түшкөн
Badam Hanım geçen yıl gelip 12. iyul günü özünün istoriyasını aytıp berdi sağa ötkөнчө. Gelip kampanya жазылган 6 yıl boldu deyt. 6 yıldan beri 350 000 alam deyt. Бул Badam Hanım adam чакырган эмес. Бул жерде жана мен биринчи айттым, потребитель болуп келсеңер да болот деп. Магазин ачып иштесеңер да болот, адам чакырбайлы. Просто адам чакырып маркетинг иштесеңер деле болот депчи. Ошол аял просто потребитель болуп келген. 6 жыл мурун кирген, мына жерден как раз 275 мынага эме, то есть $400 келген, месте алгандагы бул аялдын командасы мына жагы вообще жок болгон. Мына жерде деле ишин жазган эмес. Бунун пешенесине Виталий Бугуров деген сеттин адамы келип түшкөн, и то ал киши 6 айдан кийин бир адам түшүргөн. Азыр биздин биякта жогорку спонсорлорубуз. Виталий Бугуровду интернетте карасаңар, бүгүнкү күндө кэшбэктин алып аткан акчасы 2 миллион рубль айына. Будан 8 ай мурун 500 000 алат эле. 500 000 алат эле. Азыр уже биздин кыргыз структурасы кетти. Биздин кыргыз структурасына бул компания иштегени 8 ай болду. Пожалуйста, каникелердин иштегени 8 ай болду. 8 айдан бери бул кишинин товарообороту өстү. Көрдүңөрбү? Виталий Бугуровдун алып аткан айлыгы 2 миллион рубль. Бул бир гана мынадан товарообороттон бир гана товарооборот. То есть мына кэшбэктен гана. То есть келдиңер, месте алып койдуңар, самый главный түштүңөрбү? Силер ойлонгуча убакыт өтүп атат, да? Силер жазбадыңар, биздин спонсорлор эмне атына жок, жогору турган спонсорлордун жаза турган жагы экеле жак. Силердин бир жаңарга не хотите спонсорлордо перелив болуп кетет, момун депчи. Себеби бир жаңарды алып кетип атабыз, силер даже адам жазбаган убакта ушу ар бир келген адамдын повторный покупкасынан, то есть өз 15 пип өткөргөндөн кэшбэктен түшүп отуруп, Халике сен канча аласың азыр? 50 000 60 чыгат сага айына. Кэшбэктен 50 000 60 000 жөн эле чыгат. Биз официально башка жака жумуш иштесек деле ошол акчаны алып атпайбызбы? Бул жерден бир бит доходун ушунча алып атат. Түшүнүктүү, өзүбүздөн 10% болгон. Эгерде өзүбүз 3 000 покупка кыла турган болсок, бизге 300 рубль кайтат. Бул айына бир чыкчу. Кааласаңар ушу чыккан акчаны накопить этип туруп, покупка кылып 15%ке алсаңар болот пиви. Кааласаңар айлык кылып чыгарып алсаңар дагы болот. Нахай бер. Мына бош месага келсеңер. 5-нчи вид доходу. Командный товарообороттон 0,5% компания берет бизге. Бул деген аябай чоң акча. Баягы биз айтабызда миллион деген акчаларга. Миллионду сан жетпейт да, мисалы квинтиллион, оптиллион деген акчалар болот. Ошол акчалар, мисалы квинтиллиондун суммасы мындай да. Азыр эсептейин. Түшүнбөйсүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 0. Мына квинтиллион болуп эсептелет. Биз каяка сыгышын билебиз, миллионду билебиз, дальше канча аталат? Триллион болот, миллиард болот. 18 0 бул квинтиллион. Бул жерде не то что квинтиллион, 28 0 бар. Аны оптиллион бир нерсе деп алар, мен уже өзүм деле билбейм уже. Вот мына 18 миллион, миллиард, значит, эң чоң акчалар буяктан чыгат. Көрүңөр, командный товарооборот. Почему? Потому что командный товарооборотко биз кандай төлөйт компания? Бу да только өзүнүн иштиктерден төлөйт. 10 адам дейм, 10 адам чакырдык дейм. Муну компания айтпайт, силер 10 адам деп силерге милдеттеме кылбайт. Кааласаңар чакыргыла дейт. Каалабасаңар чакырбай койсоңор да болот. Бирок эмне кылганыңыз чакырганыңыз жакшы. Себеби 2 адам чакырсаңар деле болот, 10 адам бул биздин промоушен. Малый промоушен 5 адам, большой промоушен плюс 5 адам. Эми командный товарообороту биздин ар бир чакырган адамыбыздан 0,5%ке чейин төлөп берет. 50-нчи глубинага чейин. Мисалы мына жерде келдиңер, жолдошуңар чакырдың да, азыр Зейнеп жолдошун чакырды, кызын чакырды. Элестеткина 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү, 4-нчү, 5-нчи глубина. Ушуга чейин командный товарообороту мынакы жазат окшойм да. Түшүнөсүңөр да? 1-нчи глубинадан 5ке чейин 4% төлөйт. То есть 1, 2, 3, 4, 5 мына жерге чейин компания бизге 4% төлөйт. Ошондо мен бир күнү кызга эсептеп көрсөм, 3 миллион 4 000 рубль чыгат экен, 3 миллион 950 чыгат экен. Рубль. 5-нчи глубинага чейин бир адамдан ушунча акча алат экенбиз. Элестеткиле 5-нчи глубина. Дальше
мына кыздан ошончо алсак 10 адамыбыздан ала турган болсок, бул 4-5 клуб меники мына азыр келип аткан жаңылар 4-5 клубуна жетип калды да уже новичоктор. Дальше экинчи 5-чи клубинадан 10го чейин 3% төлөп атат. Дальше узап кетет, көрдүңөрбү? 10го чейин. Дальше 10дон 30га чейин 1% берип атат. Дальше кетип атат. И 30дан 50ге чейин 0,5% компания төлөп атат. Бул деген биздин личниктерибиздин ар биринин 50-чү клубуна акча кетип атпайбы? Личник чакырган адамдардан. Вообще мен айтып аткан вот квинтелон акча ушул жактан келип атат. Вообще чоң акча. Өзү эң чоң акча, миллиондон акча кешбектен командный товарообороттон келет компанияда. Түшүндүңбү? Алтынчы вид доход чек от чека. Чек от чеканы кандай түшүнөсүздөр? Чакырган кишилердин. Чек от чека от чакырган адамдарыбыздын алган айлыгынан деген. Бул жерде чек от чека 14-чү клубуна чейин 2% төлөнөт. Ошол эле жолдошуңду чакырдыңар сен. Ошонун 14-чү клубуна чейин 2% берет. Мисалы жолдошуңар 100 000 айлыкка чыкса, ушунун 2% канча болот? 20 000 рубль болот. Элестеткиле 10 адамдан 20 000 айына алып атсак, пока 150 000 чыкса, 200 000 айына келип атат, бул пассив келип атат 200 000. Эгерде ушулар 1 миллионго 10 000ге чыксан, 100 000 10 000ге чыга турган болсо, уже көп өтөт. Эгерде ушулар 100 000 акча 1 миллион акча ачып калса, 1 миллион алыс эмес. Пожалуйста, азыркы күндө старший менеджердин алып аткан айлыгы 1 миллион айына. Азыр Каникейде Каникей өзүнүн 10 иштигинен ар киминен 2%-дан алып атат, алган айлыгынан. Бул алыс эмес. Бул менеджерден эле башталат уже. Менин ситуациямда мен 2 айда чыксам, мен да ушуга чыгып калдым. Мага ушул айдан баштап түшүп баштайт. Ар биринин личниктеримин алган айлыгынан түшүп баштайт. Кече айда түштү, мен да ошолордон карап кичине түшүп билип баштады уже. Түшүнүктүү, чек от чекадан 2% 14-чү клубуна чейин. Башка компанияда бардыгына чек от чекадан 14-чү клубуна деген жок. 2% да жок. Просто чек от чекада төлөнөт дейт. Үтө башка компанияда алып таштаган азырчы чек от чеканы. Компания кандай мүмкүнчүлүк берип атат, көрүп атасыңарбы? Разницасын билип атасыңарбы? Алтынчы чек от чека, 7-чи вид доход статусный бонус. Статусный бонус бул менеджер статусунан башталат. Менеджер, андан кийин старший менеджер, директор, дальше директор 6-ке чейин барат. 9 статус бар экен, 9 статус. Менеджерге чыктыңар, менеджерге 44.200 пиви эки тараптан. 44.200 пиви эки жактан. Мындайча айтканда 160 адам өтүш керек. Бул команда менен. Бул жактан 160, бул жактан 160. Бирок кече Бадам ханым бизге өтө сонун айтып берди. 160 адам дейт. Эки жактан 160 адам өткөргүлө дейт. Или 57 адамдан дейт. 57 адамдан өткөрсөңөр болот. Или 27 адамдан өткөрсөңөр болот дейт эки жактан. Пакет. Муну кандай? Мына пакетиңер дейт. Эгерде 2400 менен кирсеңер 160 адам эки жактан өтүш керек. Эгерде пакетиңер 1200ден келсеңер 57 адам. Эгерде 2400дөн чакыра турган болсоңор 27 адам. То есть ар кимиз өзүбүзгө акцент кое турган болсок, биздин промоушнга барыш үчүн 10 адам чакырышат азыр. Эгерде өзүбүздүн личный чакырган адамдарды ушул пакетке чакыра турган болсок, мунуга чакыра турган болсок, муну бир 10-15 күн өтөт. Менеджер 27 адам или келген адам деле ошолор менен жакшылап эме түзүп туруп, договор түзүп туруп эле 10 адамды көтөрө турган болсок, азыр ким чыга албай атат? Азыр менде Чыңгызга аз калды менеджерге. Нуржамалга аз калды. Жана ким бар мыякта? Чыга тургандар менеджерге. Ушуну эле пакеттин көтөрө турган болсок, действительно тез эле аз эле адам кетет. Менеджерге чыгып алыш деле оңой эле да, мындан алыс кетпейт. Түшүнүктүү? Түшүнбөй алдыңар ошото? Түшүнүктүү. Менеджерге чыкканда один разы $1000 премия төлөйт. Бул автоматически чыкканда ошо. Андан кийин 50 000 пассив. Ай сайын 50 000 рубльдан төлөйт. Ай сайын. Мен кече июндун 30-unda жаптымбы, мага 10-июлда 45 000 рубль пассив түштү уже. Эмне үчүн 45 деп мен ойлодум, эмнеге 50 000 келди эле 45 000 түшүп калды десе, мен деле жагымда. Оказывается, мен мынаны повторный покупканы аз өткөрүптүрмүн. Ар бирибиз
Ай сайын. Ошону келгенден баштап ай сайын 15 пи өткөрө турган болсок, мына кешбектен деп атпайбы? Ушудан бизге стабильный 50 миң. Это менеджерге. Ошону повторный покупканы көп өткөзгөндөн 300 миңге чейин чыгат экен, эче мен да билдим. Биз 50 миң гана ограничение кылып алганбыз го. 300 миңге чейин чыгат экен ошол. Ошону айтып атпаймынбы? Мына жерден эң азы 50-45 миң чыгат экен. Даже 37-38 чыгат экен. Мага даже 45 миң чыгып калды. Ана мен ошо 5 миң үчүн талаш ойлодум да, эмне мага мындай чыгып калды деп. Менин неткамдерибиз. Эмнеге мындай болуп калды? Маркетингде башкача дейсиң десем, окусам, эме товар, повторный товарды командада көбүрөөк кылыш керек. То есть ар бирибиз келгенде эле повторный товар кыла беришибиз керек. То есть 15 пиден өткөрүшүбүз керек экен. Азыр силер жаңы баштап атасыздар, 15 миңден эмес, уже силер 20, 30, 50 кыла бересиз. жаңы келген адам. Конечно. Мен ошону Автобонус аласыздар. Мен ошон үчүн биринчи айда мен виникать этпей калган экенмин. Себеби мен келгенде биринчи айда патур эле мен регистрация менен жүрүп, адам каттап, мен вообще билген жок. Мен Адамдардын паралы алып берсеңиз. өзүмөн 15 миң өткөргөн эмесмин биринчи айда. Экинчи айда да өткөргөн жокмун. Экинчи айда бир анан баягы любой нерсени өзүң басып өткөндө билесиңби? Бир жеринен бир нерсе болуп атат окшойт. Каердин билет. Кирем мен маркетингде окумай актырам, буяктарам, чачкейден сурайм, каникейден сурайм. Көрсөм менин командама пи өткөрүп турменчи. Вот ошо экинчи айды жаптым, мен менеджершип калдым, асып калды. Азыр сиздер самый момент, бул самый ключевой момент экен. Эгер акчаны көп алам десеңиздер, команданын ар бирин 15 пи өткөргүлө. Мен даже билесиңби Акбар? Койчой өткөрбөй эле койлук дейт эле. Менеджер болгондо мен ошо дедим. Балама өзүм койчой, менеджер болуп өткөрдүм. Просто это самый круг ашып экен. Өткөрүш керек экен. Мени келгенде куйду эле каникей. Эштен киргенде пиңге да өткөрүлө, пиңге да өткөрүлө деп эле. Ана мен чындап түшүнбөдүм каникей. Пиви дегени продукция. 15 пи продукция да? покупка жасады эле, 15 пи миң канча? Көрсөң мына командный товаробудун пассив деген бул пенсия бизге. Бул өмүр бою төлөнөт. Бул түшпөйт. Бул только өсөт. Статусуна жарашап чоң өсөт. Сага канча түшөт? Старший менеджерде пассив. Менде көп эле түшөт. Менде бирок мага 50 миң түшкөн, биринчи түшкөндө мага. Ошондо сен айткансың 50 миң түшөт десе маркетингде 50 миң да. Анан ошентип карап жүрбөймүн. Көрдүңүздөрбү? Андан сырткары менеджер статусуна чыкканда СНГнын товарооборотуна Ар айда пассив пенсия. ар айда стабильно онун да түшөт экен. Команданы койдук го. Андан сырткары команда СНГнын товарооборотунан, СНГни билесиздер, мына союзники да, бывший СССР. Ошонун товарооборотунан 3% доля. Эми элестетиңиздер. Мына жерде Астанада Мерихестин партнерлери отурат. Бар? Ким бар Мерихестен келген? Почти барбыз, а? Мерихестте мындай. Вице-президентке чыкканда 3 миллион доллар товарооборот өткөндө, ошондо 200 миң доллар берет компания. Сенин доходуң ошону дагы бир айга бөлүп берет эле да, бир жумага 50 миңденчи. Канекей сен деле уккансың, биринчи келгенде бизге эме флеш-аут ошол жерден башталат. И 0,1% мировой товарооборотун ошол жерден башталат депчи. А бизде мына жерде менеджер самый маленький статус. Биринчи статус деле мына СНГнын товарооборотунан 3% отуруп атат, бизге берип атат. То есть мындайча айтканда 300 миң рубльдан айлык 500 миңге чейин экен. Мен биринчи айтканда мындай болбосо керек, бул маркетинг статистикасы болсо керек деп ойлогом. Оказывается, болот экен. Мен мына 300 миңди эчемеге чыкканда көрсөттүм го. Чекти көрсөттүм, 327 миң чыкты. Каникей экөөбүз эсептедик, бир айга жеткен жок. Бир айдык эмес ошо. Бир айдык эмес. Реально чыгат экен. Бая мен өзүмкүнөн көргөндө Чачка эсептеп бергиле деди да, көп дагы эмес, аз дагы эмес. Реально эсептеп бергиле деди. Бул ай сайын чыгат уже. Себеби общий товарооборотун бизде 9 000 доход келип атпайбы? Ошолордун баардыгынан ошо СНГнын товарообороту кошулуп чыгат экен. Мындайча айтканда 50 миңден 50 миң ушунун арасында 50 миң просто отдельно пункт болуп которулат экен. 50 миң түшөт экен сразу ону күнү. Түшөт экен дагы. А бул бая күнүгө алып атпайбы? Мына күнүгө 9500, 8600, 5800 алып атабыз го. Ошол акчаларды эсептедик да. Үчүнчү вид доходдордон анан кийин мына чекага түшүп атып 500 миң түшөт экен. Мен ошондо действительно түштү, даже больше түшкөн эле. Чачкей эме просто мынтип туруп фиксировать этип жүрөт. Себеби меники больше чыккан. Көп чыккан. Көз эсептегенбиз, эсептеп жөнөткөнбүз да. Бул реально экен да. Биринчи келгенде канекей айткан мага. Сонда же мына менеджерге чыга алсаңыз акча карда жайт деген. Чынында акча көп экен. Менеджерде чынында акча экен.
Мына эле пакетиңерди көтөрүп алсаңар, азыртан көтөрүп, самый эле неме ушудан башталат экен, биздин фишка азыр эле пакетибизге. Көрүңөрү пакетиңерди көтөрүп алсаңар, мына жаңадан 5 адам жок дегенде өтөт да бир күндө. Бул жаңада 5 адам, 10 адамда эми 27 миң өтөт. Күнүнө 27 миң өтөт. 1000 рубльден утуласыңар да ар бир адамдан ошондо эсептеп коюңуздар. И мына жерде ошо акчага сразу көбөйтөт. Ошон үчүн биздин максат азыр баарыбыздын фокус менеджерге кое турган болсок, менеджерди 2 айда ачтыкпы, 3 айда, 4 айда, 5 айда, 6 айда самый ташбаканын темпинде жүрсөк дагы 6 айда ачсак болот. 6 айда финансовый свободага чыгып алсак 500 миңге. Больше болуп калышы мүмкүн. Мен канекейди көбүрөөк байкадым. Мен келгенден бери мен маркетингди жакшы көрөм да, любой компанияга маркетингди эметем да. Келгенде эле канекей дедим. Канекей көрсөтчү депчи. Канекейден 9 күндөгү 211 миң акча түшкөндө, 9 күндө. Bir ай болгон жок. 9 күндө түштү менеджер. Онда Египетке барганда, Египетке экинчи жолу саякатыбызга барганда сет жакшы болбой калат го. Ачылбай анан кийин бияка келип туруп ачсам эле 209 миң түшүп калыптыр. Элестеткиле, ошондо 209 кайталады да бугачы. Ошондо көрүп мен ишенбедим ошондо. 500 миң деди го, ошондо канекей ошол ай 600 миң алган. Аркасынан кууп жүрүп көргөм менчи, потому что мага керек да тоже көрүшүм керек, адамдарга действительно айтышым керек. Азыр мен өзүм күн көрүп аткан үчүн мен азыр коркпойм. Уверенно айтам, потому что действительно бар экен акчачы. Действительно чыгат. СНГнин товар обороту эме 3%. А дальше бизде 1%. Сонунда просто ойноп эле келсең акча түшүп калса. Силерге кече Египетке барганда Марина Хеске барганда ойноп келгенде силерге канча акча түштү? Силер да Египетте ойноп алып келдиңер. Апгрейдти мисалы пакетине $400. Түшкөн силерге дагы? Сразу кылсаңар болот. Есть разница, да? Азыр түшпөй калды. 5 пакет, 5 корзина аласыңар. 44.500 сразу чыгып. Эгерде мынага көтөрө турган болсоңор, канча болот? $800 көбөйсөңөр, ошону алсаңар болду. Разницаны бөлүп төкпөйбүз, сразу төгөбүз. 400 Разницаны көтөргөнүздө дагы да жанагындай продукция алабызбы? бокс алабыз. Каласак бизде Марвизиянын кийимдери бар, костюмдары бар, классический. 400 курткалар. Жо ошолорду заказ кылсак болот. Көтөргөндө Марвизиядан заказ кылсак болот. Жанагы стакан деп турат, термостон. Ошону заказ кылсак болот. Одежда, костюмдарды заказ кылсак болот, куртка заказ кылса болот, пальтолор болот экен баарында заказ кылса. Азыр аны же көтөрөйүн деп атат эле. Куртка болот экен. Мужской, женской курткалар бар. Мужской рубашка бар, костюм бар, женский, мужской бар, жок бар да, каталогда бар. Ошо каталогду тандап, өзүңөрдүн пакетиңерге жараша заказ берсек болот да. Мен косметика алганда 400 деп силер 3-чү пакетти айтып атасыңарбы? 400 көтөрө берсе болот. Бөлүп көтөрсө болот. Болот, мына жерде азыр 1200 подаркасы бөлүп. Подаркасы кандай болуп калат? Подаркасы ошондой эле болот. Кейс кылса кейс чыгат. Ар бирине бирден $400, мынага мисалы 2 кейс чыгат, мынага 3 кейс чыгат. Общий силер азыр бир кейс алып коесуңар, общий 6 кейс. Куртка заказ кыла албайт экенбиз да. Куртка кылсак болот. 400. 400 кылсак болот, конечно. Чачка кылды деп аткансыңар да? Чече 100 Куртка кылып чачка. Өткөндө айткам мен чачка куртка кылып. Демек, апгрейддин фиксированный суммасы барбы жокпу? Мисалы үчүн $400 менен келдик платина менен. Экинчи пакет 1200 болду. Получается разница $800 сразу төкпөй. Мисалы 2 жолу 400. Андан майдаласа болобу, болбойбу? Жок, жок, сурап атышат мен түшүнүп атам, ошону айтып берейин деп. Мына $400 400дөн 2 бөлүп кошток. Болот. А мынаны 4200ге чейин 5 жолдо төктөн болот. Мына жактан 3 жолго алып атпайбы? Аны любой время, бул жерде ограничение жок. Кайсы убакытта сенин карманың позволяет этет, бирок любой убакытта сен жүрө бербей, желательно келгенде эле 2400 боло турган болсо акча сразу көп чыгат да, прям 2700. Элестетиңер 2700 мында августта акча түшүп атпайбы? Уже бизнес. Түшүнүп да. 8-вип доход. 8-вип доход бизде. О, неме, саякат. Саякат деп 1 жылда 2 жолу. Менеджерге чейин, менеджерден алышыңары 1 жылда 6 жолу экен. Эми бул жерде возможно спонсорлор промоушен коюшу мүмкүн жана общий 1 жылда 6 жолу барат экен. Обучение дагы бар экен. Обучение бар экен, тоже платный обучение. Эми саякатка барыш үчүн мына жактан мен жана 10 адамды айтчумун, 5 адам деп. Малый промоушенга 8000 тип өткөрүшүбүз керек.
Эки жактан 8000 пи өткөрүшүбүз керек. Малый промоушн үчүн атасыздар азыркыны. Азыркы күндө бүтүп атат уже. Биз келгенде, мен келгенде 3 ай калган эле. Азыр өкөнтөң аткардык буюрса командабыз менен. 8000 пи и 5 личник болуш керек. Малый промоушн аткарыш үчүн. Умрага и Катарга. Калаган жактарга барсаңыздар болот. Большой промоушн бул жерге канча күндө өтөт? 4 күнбү же 7 күнгө? 7 күндө же 4 күндө? 7 күндө. Бир айтат 4 күндө. Мен точно уташты деп элекмин аны. Большой промоушнга 15000 пиви. Эки тараптан 15000 пиви болсо, бул жерден уже плюс 5 личник. Бул жерге Китай 10 күнгө. Көрдүңүздөр, ушул эки промоушн эртең августтун 1-нечесинде аткарышыбыз керек. Баарыбыз десе кровь из нос. Бардыгыңыздар аткардыңыздар. Мен де чоңунан аткарышы, өкө аткарды чоңунан. Кичинекейинен почти жарым миң аткардыңар. Бүгүн 10 күн калды, 9 күн. 9 күндө аткарсак да болот. Жаңы келген адамдар, мисалы бүгүн келген адамдарды мына 8000 пиви аткарсак болот. 10 күндө аткарганда менин тагамдын келини Сыныбек кызы Гүлбира. Ошол промоушн ушинтип жабылып атканда келип калгандагы хорошо мен үлгүрбөй эткем деп февралдын башынан баштаган 10 күндө жапканда ошо кылса болот да мунучу. 9-чу биттафот автобонус бизде промоушн, то есть 50.000 пиви ай сайын өтүп туруш керек. Эгерде бул накопительный болот, жана биз менеджерге чыкканда 44200 өтпөдүбү? Менеджерге чыгыш үчүн бизге 44200 пиви өткөрдүк го. Ушуга эле накопительный болот да, кошулат. Ай сайын кошулат. Сүйлөй тургулачы, пожалуйста. Мына жерге дагы жетпегенин кошуп койсок, ошол айда 50000 пиви бир айда өткөрө турган болсок, компания бизге 150.000 рубльдан ай сайын которо берет. Бул мисалы бир жылда ай сайын 50000 пивиден 12 ай, бир жылда 12 жол жасасак 1.800.000. Башка компанияда мисалы азыр мына жерде күйдүрүп алдыңбы, мына айда 50.000 пиви өттү, кийинки айда 50.000 пиви өтпөй калса, промоушн күйүп кетет, автобонус. Бул жерде күйбөйт экен, Суммируется да бардыгы. Бул жакта кете берет экен. Бул айда өтпөгөр болуп, кийинки айда өтсө дагы 50.000 пиви, бир айда өтүш керек экен, 50.000 пиви. Автобонуска илешип кете берет экен. Бир жылда мисалы 4 жолу, 5 жолу өткөндө Автобуска акча беребиз же? Акча берет. Кааласаңыз буну бир жыл топтойт экен да. Бир жылдан кийин мисалы августта болот да, август бүтөт экен, бир жылдыкка следки бүтүп атат. Нарко, то есть мыналай бүтөт атабы, августтан баштап жаңыдан баштала ушуну да. Жаңыдан башталат. Пятилетияда тапшырады, пятилетияда ушул автобонустун немелерин, жеңүүчүлөрүн ушул жерге чыгарат да. Пятилетияда как раз биздикилер баардык жарыктанып калат. Сен канча жол өттү ошо 150.000 пиви? 200.000 ашкан меники 5-чи жолу кетип атат. 5-чи жол болсо 5-тө 150 көбөйтөм, почти 750.000, 1 миллионго болуп калат. Эми булар жөн эле чектерме чыгып, эмеде семинарда, то есть пятилетияда ушунда тазыраак кетет. Бул эми бир жылда команда менен жазылган адамдар, алган ар бир продукциясынын пивиси баардыгы кошулуп да. Сонунда же бул дагы автобонус деген бул дагы сонун программа. Сонунда как 9 биттаходу менин айтарым ушул 9 биттаход, анан башка 11 биттаход. Дальше жилищный бонус, анан travel бонусу дейт. Travel бонус деген дагы сонун бонустар экен. Сен айтып берсең. Travel бонуста мындай экен, ошол өзүңө түшкөндөн кийин уже уверенно айта баштайт экенсиң да. Менга мына где-то бир 20.000 түшүп калды travel бонус. Бул эмнеге саякат үчүн деп дагы акча бөлөт экен да. Уже менеджер статусуна чыкканда бактың арпактадай ачылат деп ошо жаныжеге айткан экенмин да. Ошо маркетинг планды чындап эле ошондой экен. Бардык эмелердин ийгиликтердин акча келүүчү эшиктери ачылат экен да. Ошондо баягы travel бонус алганга дагы мүмкүнчүлүк алат экенсиң. Ошол мен 1-апрелде менеджер болсом, кийин 2 айдан кийин старший болдум. Мына ошо 3 айдан бери түшүп аткан акчам бул жөн эле капать этип аткан 20.000 түштү да, travel үчүн, саякат үчүн. Мен аны эмне кылсам болот? Мен өзүм ата-энемди, апамды, же атамды, же жолдошумду ала турган болсом, ошону алып алсам болот, ошо travel бонустун эсебинен алсам болот да. Бул да кандай сонун мүмкүнчүлүк, туурабы? Өзүң менен кошо бир адамды алып алганга мүмкүнчүлүк экен. Кече биз Египетке барганда атамды кошо алганча бардык да.
бул дагы сонмбу андан сырткары дагы биз мына авто деп эже айткан автобустан сырткары автопрограмма и жилищный программа деген мындай дагы эки программа ачылат экен да. Мына 11-чи бит доход булар. Авто программа бул кошелек. Ошолго мисалы үчүн ушуга капать ете берет экен. Буну канча капать этет? 105 ушул чыккан доходдордон сырткары бул жака дагы капать этип турат экен. Отдельный мына автодан сырткары. Сонун бекен? Бул көрдүңүздөрбү? Ошондой сонун экен да. Уже баягы мен биринчи главный страницамды ачканда уже мен ар бир строчкасында уже акчаларым турат да. Биринчи немесинде жөн эле реферальный бонус эле бар эле. Реферальный бонус. Мына 19 доллар, канча доллар деп турат го силерде дагы азыр, менде дагы ошондой болуп турган да башталышында. Азыр эми ошолордун ар биринде ушундай чоң суммалар, ошол цифралар турат да. Ар бири уже менеджерство ошон үчүн Чачкей айтат да, Абдрахманова биздин спонсорубуз. Менеджерге акцент койгула. Менеджерге акцентти койгула дейт. Мисалы үчүн силер биринчи келгенде Кытайга акцентти койсоңор эле уже 2 жаңарды 15 кетеби? Кийинки айда уже менеджерге жөн эле чыгып кетсеңер болот да. Анан иштин баары мына пакетте дейт да. Иштин баары пакетте. Мүмкүнчүлүгүңөр бар, пакетиңерди көтөрүп алгыла. Ушул жерден башыңар оорубайт, бир жолу көтөрүп аласыңар, ошо боюнча команда куруп кете бересиңер. Силер пакетимди көтөрөм, анан кийин мына команда кылып алайын, менеджер болуп алайын деп отурсаңар, ошончо акчадан калып кетесиңер. Биздин пакетибиздин ичинде болушу компания үчүн, компания үчүн, любой эле компания үчүн жакшы да. Ал бизге аз акча берет. Ошо бир эле кылган ишибизге 3 түрдө акча предлагать этип атат да. Биз ошол үчүн көбүн алып калышыбыз керек да. Бир дагы алып тамчылап аткан тыйымдарды, акчаларды өзүбүздүн мимо нас өткөзбөшүбүз керек. Түшүнүп атасыздарбы? Жок, эгерде майлы болуптур, мага ушул айына ушу 60 000 эле акча боло берет дейт турган болсоңуздар, пожалуйста, 400-ге кире бериңиздер. Менимче 3 түрдө айлык предлагать этип атат. Ошондой элестетиңиздер, биз айлык дегенде жакшы эме кылабыз го, себеби биздин туугандан баштап мен ошо программаны сиңип койгон да. 150 000 аласыңбы, 80 000 аласыңбы, 60 000 аласыңбы деп предлагать этип атат. Эми выбор өзүбүздө. Ошол кыскача биздин маркетинг план ушундай. Болду, түшүндүкпү бардыгыбыз? Түшүндүк, эми иштеш керек. Менеджер болобузбу бардыгыбыз? Болобуз, иштешке керек. Рахмат.